Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз бүгүнкү сабагыбызда у, ү, о, ö мүчөлөрү менен таанышып алабыз. Бул мүчөлөр кыймыл атоочту уюштуруучу мүчөлөр. Анда эмесе балдар, у, ү, ö жана о мүчөлөрүнүн колдонулушуна көңүл буралы. Бул мүчөлөр этиш сөздөргө уланат. Мисалы, баруу, жазуу, көрүү, жүрүү, байлоо, кабарлоо, үтүктөө. У, ү, ö жана о мүчөсү аркылуу жасалган кыймыл атоочтор кыймыл аракеттин же процесстин атын билдирет. Мисалы, окуу процесс катары түшүнсө болот. Бул процессте китеп окуу, жазуу, кайталоо сыяктуу иш-аракеттер болушу мүмкүн. Же бир окуу жайында, мектепте, лицейде окууну түшүндүрүшү мүмкүн. Демек балдар, у, ү, о жана ö мүчөлөрү кыймыл аракеттин атын же бир процесстин атын түшүндүрөт. О мүчөсүнө мисал: балдарга суу менен ойноо жагат. Балдарга эмне жагат? Кандай процесс жагат? Суу менен ойноо жагат. У мүчөсүнө мисал: билим алуу ушунчалык оңойбу? Балдар, билим алуу башты ачып китептерди салуу деген эмес. Билим алуу ийне менен кудук казгандай абдан татаал процесс. Билим алуу бул бир процесс. У мүчөсүнө дагы бир мисал: сергек жашап, ден соолукта болуу үчүн дайыма машыгып туруу зарыл. Үй мүчөсүнө бир мисал: жаныбарлар да эркелетүүгө муктаж болушат. Эркелетүү. О мүчөсүнө мисал карап көрөлү. Бекжанга лего оюнчуктарынан кураштырып машине жасоо абдан жагат. Бекжанга эмне жагат? Машине жасоо жагат. Үй мүчөсүнө бир мисал. Бул кичинекей бала эмне деп ойлонуп жатат? Айды жакындан көрүү мүмкүн болсо гана деп кыялданып турат. Көрүү. О мүчөсүнө дагы бир мисал. Эжеме эски жана өзгөчө идиштерди топтоо жагат. Эжеме эмне жагат? Эски идиштерди топтоо жагат. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык.